Салам достор, эфирде Кызык кино каналы. Бүгүн суйкайган сулуу, бирок СРУнун спец агенти болгон кызды Кол аттуу жөнөкөй жигит жактырып калып, ортолорунда эмне болгон тууралуу айтабыз. Кинобузду баштардан мурда каналыбызга катталып, лайк басып, ой пикирлериңиздерди жаза кетүүнү унутпаңыздар. Кинонун башында агент кыз Вашингтондун Колумбия округунда бара жатканын көрүүгө болот. Ошол учурда ага башчысы чалып, Сейдиге тапкан жигити менен жолугушуу кандай өткөнүн сурайт. Сейди болсо өзү сыяктуу агент эмес, жөнөкөй жигит болсо дечү. Ошон үчүн жолугушууга барбай, гүл саткан жерлерге барып гүл алып жүргөн эле. Бул учурда Кол аттуу гүл саткан жигиттин кызы таштап кетип көңүлү жок болчу. Сейди менен Кол ошол жерде гүлдөр аркасында таанышышат. Сүйлөшкөндөрүн көрүп турган ошол жердеги Колдун кесиптештери кыздын артынан барып таанышууга кеңеш беришет. Анан ал артынан барып таанышкысы келгенин айтканда, кыз эч нерсе дебей карап калат. Ал кызга жакпадым деп ойлоп, кайтар кезде кайра чакырып кофе ичүүгө макул болот. Экөө кофе аркасында бири-бирин жакыныраак таанышат. Ал тургай узун бир тепкичтен жарыша кетип, агент кыз шамдагайлыгын көрсөтөт. Музей аралап орток кызыгууларында табышат. Бул таанышуу уланып, кечке барга да барышат. Ал жерден Сейди караоке айтат. Кол болсо ошол жерден кызды дагы да жакшы көрүп кетет. Ошентип алардын сүйүүсү алоолонуп, ал тургай түндү бирге өткөрүүгө да үлгүрүшөт. Бир канча күндөн кийин Кол ата-энесине ферма иштеринде жардам берүү үчүн келет. Карындашы Колдун кызы бар экенин байкап калат. Ата-энеси аны менен таанышкылар келет. Бирок Сейди жоопсуз жоголот. Чалса албайт, билдирүү жазса жооп бербейт. Акыры ата-энеси балким кыз башка мамлекетке учуп кеткен. Ошон үчүн жооп бербей жаткандыр деп жубатып жатканда Колдун GPS бар бир буюму кыздын сумкасында калып кеткенин эстеп, ал аркылуу анын Лондондо экенин таабат. Сейдиге сюрприз иретинде барып алып келүүнү пландайт. Ошентип ал Лондонго учат. GPS аркылуу картадан карап отуруп Лондондун борборундагы бир ресторанга барат. Бирок ал жерде кызды табуудан мурда 3-4 түрлөрү баш кесерге окшогон адамдар келип аны уурдап кетишет. Себеби аны өмүрдү бир канча жүз жылга узарта ала турган энергияны жашырган сандыктын паролун билген башка бир агент менен адаштырып алышкан эле. Аны бул кодду алуу үчүн эми кыйноого салайын деп жатышканда, Сейди куткарууга келип, аны ал жерден алып чыгат. Кол ошондо гана анын шпионка экенин жана эмне үчүн аны туткунга алышканын да түшүнөт. Сыртка чыгышканда болсо Пакистандын Хейбер деген жеринде эле арттарынан машина менен кууп келе жатканын көрүшүп, качып жөнөшөт. Жолдо бара жаткан жүргүнчү автобусту токтотуп, барынтага да алышат. Ошол автобус менен качып жөнөшөт. Качып баратып, экөө сүйлөшүп, урушуп, бири-бирин күнөөлөп, билдирүүлөргө эмнеге жооп бербей жатканы тууралуу сухбатта куруп үлгүрүшөт. Агент кыздын шамдагайлыгы, Колдун кичине болсун жардамы менен ал жерден эптеп кутулушат. Жанагы Колду уурдаган мафиялардын башчысы арттарынан келип, аларды бардык жерде издөөгө буйрук берет. Тапкан адамга $1 миллион сүйүнчү жарыялайт. Бул учурда Сейди менен Кол эски бир шаарчага барышат. Жана ал жердеги агент кыздын эски таанышы, башкача айтканда мурда бир тапшырмада чогуу иштешкен Марко аттуу адамга жолугуп, Колду өз үйүнө жеткирүүсүн өтүнөт. Мындан көп өтпөй $1 миллион үчүн Колду издеп жүргөн каракчылар Марокону өлтүрүп, биринин артынан бири кайра туткунга алышат. Алар бири-бирин өлтүрүшкөн үчүн алардын колунан кутулуу агент кызга оңойго турат. Андан кийин алар жолдо бара жатканда кыздын оюна бир ой келип, Колду эстен тандырат. Көрсө, Колду жанагы издеп жаткан адамга туткун катары алып барып, аларды колго түшүрмөгөлө. Бирок алар убада кылган акчаны шарт бере койбойт. Ошондо акчаны шылтоолап алар менен чогуу болорун айтат. Ошентип алар самолетто бара жатканда Колдун буюмдары арасынан телефонун таап, ичиндеги Сейди экөөнүн сүрөтүн көрүп калышат. Агент кыздын амал-көйлүгүн түшүнүп, экөөнүн тең жок кыларда кайрадан шамдагайлык таанытып, парашют менен самолеттон эптеп кутулушат. Эртеси Сейди өзүнө келгенде бир аралда жаракат алган жери дарыланган абалда болот. Артынан кууп жүргөн адамдар алардын изин көп өтпөй таап алышат. Бул учурда агент кыз да башчыларына кай жерде экендиктери тууралуу кабар берип үлгүрөт. Эртеси СРУнун спецназдарынан мурда мафиялар алардын жерин таап кол салышат. Ошол учурда кызда эки тандоо болот. Бири жанагы сандыкты сактоо, же болбосо Колду куткаруу. Агент кыз өзү үчүн кымбат болгон жанды тандайт. Мафиялар сандыкты уурдоого жетишет. Алар ошентип СРУнун башкы базасына барышат. Ал жерден болгон окуяларды аныкташтырып, Колдун жөнөкөй жаран экенине карабай, аны жардамы менен кайра жанагы мафияларды колго түшүргүлөрү келет. Себеби мафиялар чын эле Колду сандык паролун билген жалгыз адам деп билишчү. Бирок бул операцияга Сейди катыша албайт болчу. Ошентип алар мафия менен келишүү түзүшөт. Анда Кол паролду ачып берет. Мафия болсо чоң суммада акча төлөмөк. Бирок бул учурда спецназдар аларды кылмыш үстүндө колго түшүрмөк эле. Баары пландагыдай болгон жок. Себебин айтуудан мурда биздин эмгекти баалап каналыбызга катталып лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. Ошентип Кол жолугушууга барат. Бирок мафиялар аларды күзөтүп жаткандарын билип коюп, сыртта дайын турган спецназдарды тынчтат да андан кийин жолугушууга келишет. Кол башында эмне болгонун түшүнбөйт, бирок эптеп убакыт созмок болот. Себеби Сейдинин жардамга келишин билген эле. Күткөндөй эле ар нерсени сүйлөй берген үчүн мафиянын жини келе баштаганда агент кыз тарс деп ортого чыгат да паролду ача алышын
айтып, бирок бул үчүн $10 миллион сурайт. Алар макул болушат. Бирок кайра эле ошол мафиянын башы үчүн $10 миллион берерин айтып, баш кесерлерге реклама жөнөтөт. Ошол жердегилердин баары мафияга жабылып калышат. А дегенде атышма башталып, баары бири-бирин кыйратуу менен алегеле. Деген менен башкы ролду ойноп жаткандар кино сценарийси боюнча тирүү калып, кинонун соңку жагын бактылуу болуп бүтүрүш керек эле. Ошон үчүн баарын жок кылып, жанагы кымбат болгон энергияны да сактап калышат. Жогоруда айткандай, соңку жагында Сейдини ата-энеси менен тааныштырып, дасторкон үстүндө бактылуу отурушканда кинонун соңуна жетет.